Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, алдыда маданият тармагындагы көйгөйлөр тууралуу кеп козгойбуз. Маданият жүзүнүн бири болуп театр эсептелинет. Театр демекчи, Кыргызстанда айрым театрлар талапка жооп бербестен иш алып барат. Алардын бири Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театры. Бул тармакта биздин коногубуз Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас орденинин ээси, ошондой эле эл аралык сыйлыктын лауреаты Назира Мамбетова. Саламатсызбы? Биздин эфирге кош келипсиз. Назира эжеке, жогоруда айтып өткөндөй, Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театрынын абалы кандай? Айта кетсеңиз. Талапка жооп берүү, ал бир канча жылдар мурун абалы начар, жылуулук жок деп маалымат берген болчу. Азыр кандай абалы? Азыр деле ошол абалдабыз. Бул Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театры мындан 32 жыл мурун курулган. 32 жыл мурун ачылган бул театр. Бирок ошентсе дагы биз Кычан Жакупов атындагы Эски дом пионердин имаратында жайгашканбыз. Ал жерде свет жагынан, музыка жагынан, айрыкча свет жагынан аябай жакырланабыз. Имараттын өзү болсо көрүүчүлөр отурган залдагы төбөсү кээ бир жери жыртык, ал эми коридордун көп жери жыртык. Иши кылып спектакль башталганы бүткөнчө көрүүчүлөр потолокту карап отурабы, кандай акыбалда отурушат, кайсы жери түшүп кетет деп. Иши кылып театрдын, ошол Эски дом пионердин театрдын сырткы абалын көрсөңүздөр андан да начар, ички абалын көрсөңүздөр мындан да начар. Бирок баягы башыбыз байланып ош жерде иштеп аткан соң чыгармачылыктан кем калбайлы деп аракет кылып иштеп атканыбыздар да барбыз. Чыгармачылык жактан 20-нчы жылы ушул театр фестивали боюнча гран-прини жеңип алганбыз. 21-нчы жылы ошол ар кандай себептер менен, пандемия деген себептер менен иши кылып 21-нчы жылы театрыбыз анчейин алгылыктуу, чыгармачылык жактан алгылыктуу иштей алган жокпуз. Себептери көп болуп атат. Биринчиден баягы пандемия убагында элдердин келиши, театрга катташуусу аябай начарлады. Бирок биз барып суранып келебиз да. Эгерде театрдын сырткы келбети дагы, ички келбети да ушундай бир майрамга келе тургандай болсо, бир жан дүйнөңүзгө рухий бир жакшы бир үлүш ала турган болчу болсо, балким келишер беле театрга. Мына жакында Токтоболот Абдымомунов атындагы академикалык театрдын имараты ремонттон чыкты. Мен көрдүм, ичи да, тышы да аябай жакшы ремонттолгон. Бул жагынан биз мамлекетке рахмат айтышыбыз керек. Эл келди, баягы ремонт бүткөн экен, көптөн бери театрдан өксүп калган адамдар келди. Жакшы нерсеге адамдар умтулат экен да. Биздики болсо сырткы келбети болсо урап турса бир жагы, ички келбети болсо кыйшайып турса, анан баягы чыгармачылык жааматыбыз эптеп көрүнүп калалы, бизди чийип салбасын, өчүрүп салбасын деген аракет менен иштеп атабыз. Кээде жакшы иштеп калабыз, кээде үрөйүбүз учуп калат. Мына жакын арада 1-апрелден баштап айлыгыбызды 100% көбөйтүп аткан экен. Ал жагындагы күтөбүз кандай көбөйтүлдү экен. Бирок быйылкы 22-нчы жылдын эсебинен Орус драма театры менен Ысык көл драма театры ремонтко берилген экен. Бизге очередь качан жетет? Биз билбейбиз. Бизге эч ким айткан жок. Жаңы театр курабыз деген 20-нчы жылы бир далалат чыкты эле. Ошол далалат кайра өчүп калган сыяктуу же иш жүзүнө дагы илинип турабы? Ал жайынан мен толук маалыматым жок экен. Ошо театрды оңдоп түзүүдөн өткөрүү үчүн же балким жаңы салуу үчүн мамлекеттен жардам сурауда эле, ошо жогору жактагы бийлик өкүлдөрү кабардарбы?
Эми министр аркылуу кетиш керек жогору жакка, жаңы театр салып берүү же болбосо ремонт кылып берүү, ошо министр жактан. Биздин директор министрге барыш керек, айтыш керек биздин жактайыбызды. Директор министрге айткандан кийин министр келип ордунда театрдын жагдайы кандай болуп атат, ошону көрүш керек. Бирок келип эле атышат, көрүп эле атышат. Бирок ушул же оңдоп беребиз, же жаңы театр салып беребиз деп толук мындай кабарды биз уга элекпиз. Айтып атпайсызбы, ушул жакынкы арада айлык көтөрүлөт деп атат депчи, анан буга чейин кандай эле ошо айлыгы, балким мисалы театрда шарт жок болсо айлыкка карап иштешеби, эмне үчүн иштешет? Ошол жакта иштеген биздин актер, актрисаларыбыз. Бул эмне үчүн иштешет деген суроо адамдын жан дүйнөсүн ушунчалык туз күйүп ийет да. Себеби ушуга чейин эң эле жогорку айлык 10.000 сом, эң эле кичинекей айлык 3.400 сом болчу. Ошого чыдап иштеп жүрдүк элек. Үстүбүздөгү ал Кыргыз мамлекеттик жаштар театрына тиешелүү имарат эмес бул. Эски Дом пионер НКЦ деген культурный центр бар да, ошол культурный центрге тиешелүү бул имарат. Түз театрынын жеке өзүнүн менчик имараты жок. Жок. Биздин театрыбыз жок, бирок убактылуу ош жерде иштеп турабыз. Эми сиздин сурооңузга мен эмне деп жооп берем? Мен жооп берет элем, башка строитель жагына иштеп кетсек болот эле, семичке сатып көчөдө отурсак болот эле, же болбосо ушул азыр театральный жогорку институттун бүтүп алып, үтүк деп аткан артисттер бар, башка жакка кетип калган артисттер бар, бана Москвада жүрүшөт, ар кайсы жумушта. Бирок бара турган жериң жок эмес. Баягы ички дүйнөң ошо жакты тартып турат экен да. Көрүүчүлөргө ички дүйнөңдү тартып турат экен да. Бир жакшы спектакль менен, жакшы роль менен көрүүчүлөрдүн алдында өзүмдүн жан дүйнөмдү, сезимимди көрүүчүлөргө тартууласам деген бир чыгармачылык эргүү тартып турат экен да. Ошон үчүн эч жака кете албаган. Эми меники мисалы үчүн мен эмне үчүн байра алып турам? Мени эми башка баланча жашка келип калгандан кийин башка кызматка алышпайт. Бул бир четинен. Экинчи четинен мен башка жумушка барганга менин жан дүйнөм деги эле баш ийбейт. Чыгармачылык, балким көп көрүүчүлөр айтып атса керек, ушундай актриса болгондон кийин академ театрда иштебей ошол үстү ураган театрда эмне кылып отурат деген суроолор болсо керек. Мен үчүн академ театрда орун жок. Ошон үчүн мен Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында иштеп жүрөм. Кудай акы жаман эмес, ошо жерден мен жакшы ийгиликтерге жетип атам, жакшы ролдорду ойноп атам. Мен ал жерден Кыргыз мамлекетине, маданиятына кылган эмгек үчүн Манас орденин алганмын. Бул киного эмес, бул театрга, Кыргыз театрына кылган эмгегим үчүн Манас орденин алганмын. Кыргыз театрына кылган эмгегим үчүн мен эл аралык сыйлыкка ээ болгом. Жаман эмес, жакшы. А жерден Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдыр аттуу спектакльден Бакен эженин ролун ойнодум. Бул да жаман болгон жок. Кайрат Иманалиевдин Күтүү, Үмүт деген спектакльне мен 40 жылдан бери тетиги ата мекендик согуштан балдарын күтүп отурган Батма энен ролун аткардым. Мен а жерден жакшы ролдорду иштедим. Эрдөк жокто чулдук бий деп спектакльдерди коюп аттым. Алым келишинче иштеп атам, и дагы иштейм деген үмүтүм бар. Сиз актриса катары бир канча театрларда иш алып баргансыз, ошол эле башка мамлекеттин театрларына да барып көргөнсүз. Анан
биздин театр менен ошол башка мамлекеттин театрынын айырмасы кандай, шарты кандай? Дагы жан эмнеме туз коюп ийдиңиз да. Былтыр июнь айында Астанадагы театрга барып келдик. Дагы ошол Кайрат Иманалиевдин Үмүт аттуу спектаклин 600 орундуу экен. Эми ушундай киргенден баштап чыкканга чейин жаңы театр экен. Ушундай жаркыраган театрда мен өзүмдү бир байкуш сездим да. Ошол жерден Үмүт аттуу спектакльди койдук. Бирок спектакльди жалаң театр кызматкерлери көрдү. Режиссерлор, актерлор, ошо театрда гример, реквизитор иши кылып театрда иштеп жүргөн фестиваль болчу да. Ошол фестивальда ошол Кайрат Иманалиевдин Үмүт аттуу спектакль, бул моно спектакль. 40 жылдан бери балдарын күтүп отурган Батма кемпирдин образы алып чыкканмын. Эми ошондо көрүүчүлөрдүн баасы мен үчүн жан дүйнөмдө, мен үчүн чыгармачылык 50 жылдык, 55 жылдык чыгармачылыгымда бийик баа алдым десем жаңылышпаймын. Бирок бир четинен мындай болду да, бул ошо жерден бир эргидим окшойт да. Шумдук Коос театрдан бир өзүм жан дүйнөмдү төккүм келди окшойт. Бул бир анан Султан Акимович Раевдин Суфлер аттуу спектаклин Лондон шаарында Шекспирдин The Spice деген театр бар экен. Ушундай чакан, ушундай бир театрдын, илгерки театрдын жыты бар. Ушундай бир кичинекей болсо дагы бир 150-200 орундуу театр экен. Ошо жерден бир жан дүйнөм эркиген болчу да. Анан ошо Казакстан театрында дагы жан дүйнөм ушунчалык ойногусу келди. Себеби а жерде дагы Лондондогу театр сүйүүчүлөрү, театр ишмерлери болчу да, спектакльди көрүп отурган. Буну эмне үчүн мен айтып атам? Мисалы да, эгерде биздин театр ушундай бир жаркырап турса, балким дагы шумдук чыгармалар жаралар беле. Шумдук драматургдардын чыгарган пьесаларын ушундай бир келишимдүү, ушундай бир светтер жаркырап күйүп турса, музыка ушундай жан дүйнөңдү эргитип чыгып турса, анан кантип актер эргибейт? Актер, режиссер коюп берген спектакльди, ошол режиссер ишенип саган роль бердиби? Ошол ролдун ушунчалык маңызын чыгарганга актерлор балким даяр болор. Эми Кыргызстандын келечеги алдыда, дагы үмүт кылабыз. Балким Кыргыз мамлекеттик Бакиян Кыдыкеев атындагы жаштар театрына жаңы имарат куруп беришер. Ал театрды жок кылып коюп 5 мүнөт. Бирок кайра ушундай жаш көрүүчүлөр театрына кайра куруу оңой турбайт, кыйындыкка турат. Ошон үчүн бул театрды жок кылбашыбыз керек, бул театрды жаңылатышыбыз керек. Бул театрда чыгармачылык коллектив, жаман коллектив эмес, жакшы актерлор бар. Бирок ошолорго режиссер керек. Эми жетекчилерден дагы көп зависит этет да. Кыргызстанда маданияттын, театрдын орду кандай? Театр деген жашообуздун күзгүсү. Кино деген биздин жашообуздун күзгүсү. Театр деген мына убагында Достоевский, Шекспир, Гоголь, ошол эле Горький не деген чыгармаларды жазчу эле. Биз ошол чыгармалар аркылуу, ошолордун чыгармалары аркылуу биз туура жашап атабызбы? Бул коомдо туура эмес жашап атабызбы? Ошолор сын пикир берип турчу эле да. Сахна деген күзгү эле да. Күзгү, азырда күзгү. Эгерде туура багытта ошо сахнада жашасак, азыр дагы күзгү. Жашообуздун күзгүсү, мейли терс каарман болсун, мейли оң каарман болсун, биздин жашообуздун күзгүсү театр менен экран.
Ошо Кыргызстанда азыр маданият менен театр тармагы жакшы эле бааланып атабы? Сиздин көз карашыңызда кандай? Совет доорунда илгери театрга майрамдай келчү эле. Бир жан дүйнөбүзгө руханий бир байлык алалы, бир жакшы нерсе алалы деп келчү эле. Азыр деген биз суранабыз көрүүчүлөрдөн, келгилечи театрга деп. Бирок мен айтар элем, жакшы чыгармага, жакшы нерсеге эл умтулат. Жакшы болуптур, жакшыны көрөлү деп. Бирок биз жакшы нерсени жаратыш үчүн чыгарма да жакшы болуш керек, режиссерлор да жакшы болуш керек, актерлор да бир жогорку деңгээлде болуш керек да. Биз жоготуп алганбыз театрыбызды. Мына кино тармагына көрүүчүлөр кайрылып келип атат. Эми ушул театрга дагы көрүүчүлөр кайрылып келсе жакшы болот эле. Өткөндө мына Академ театрдын режиссеру бүтүп, анан Төлгө деген Жалил Садыковдун мана Сыноолуу Семетей аттуу спектакльди Төлгө деген аты менен кайра сахнага алып чыгышты да жаңыртып. Ошондо эл кадимкидей куюлуп келип атты. Жакшы нерсеге эл келет. Анан биз дагы театрыбыз жаңырса, биз дагы Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы театрдын имараты жаңырса, техникалык жабдуулуусу, техникалык базасы, вообще эле театрдын базасы жаңырса, жакшылыктар болсо, балким көрүүчүлөр кайрылып келер. Азыр деле жаман эмес. Бар. Бирок театрдын кечки жарыгы күндө күйүп туруш керек да. Жарык күйүп турган театрда демек зритель бар деп аталат. А жарыгы өчүп турган театрда демек зритель жок. Ошон үчүн бул Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрын жаңыртыш үчүн көп күч аракет керек. Жогорку жактан, биринчи министрлик жактан, экинчи жактан, ошо мамлекет жактан көз караш керек. Эже биздин эфирдин аягында айтсаңыз, ошо маданият тармагына эмнелер жетишсиз? Аларда кандай нерселер аткарылбай келет? Ошолорго ошо маданият министрлигине сиздин сунушуңуз? Менин сунушум маданиятка келечекте дагы өсүп келаткан жаштарга биз эмнени айта алабыз? Мына манасыбыз бар экен. Манасыбызды ураан чакырып, спектакльди коюп, кино тартып ошентип атабыз. Бир кездерде Токтогул Сатылганов атабыздын эпос Манас айткан Саякбай атабыздын театры болгон. Ал монотеатр болгон. Ошол театрга айылдан элдер айыл кыдырып, элдер көчүрүп келип, ошол Токтогул агай, Эшмамбет агай, ушулар баары акындар, манасчылар айыл кыдырып манас айтып ырдачу да. Ошолорго эл чогулуп келчү да. Ошондой эле азыр деле ошол көрсө Кыргызда театр, башка жакта театр ачыла электе, Кыргыздар театр ачылган экен да. Бар экен да. Муну Жаныш Кулманбетов китеп кылып чыгарды да. Ошонун сыгарындай биз театрыбызды жоготуп бошубуз керек. Буга өзүңүз суроо берип атасыңыз, эмне жардам керек? Мамлекеттен жардам керек. Мамлекет көзөмөлдөш керек. Ошол чыгармачылыкта кандай чыгармалар жүрүп атат театрда? Ошону көзөмөлдөш керек. Мисалы үчүн Казакстанда мындай экен да. Театр каалаган сумманы берет экен театрга. Мамлекет. Бирок берерин берип туруп, ошонун ийне жибинен бери отчет алып, көзөмөл салып турат экен мамлекет. Ошондо ошол чыгармачыл адамдар мамлекеттин алдында жоопкерчиликтүү бололу деп аябай дыкат күч аракетти жасайт экен да. Ошондо театр өнүгөт экен, өсөт экен. Театрды жоготпошубуз керек. Театр жакшыны да театрдан көрөбүз, жаманды да театрдан. Биз
ошо театрдан туура жашап атабызбы, туура эмес жашап атабызбы, акыйкат барбы, жокпу, сахнадан өзүбүздү өзүбүз көрүп турушубуз керек. Чоң рахмат эже биздин эфирге келип бергениңизге. Биз менен эфирде Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас орденинин ээси, ошондой эле эл аралык сыйлыктын лауреаты Назира Мамбетова болду. Бүгүнкү күндүн темасы Жаштар театрынын, Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театрынын учурдагы абалы болду. Бизди социалдык баракчалардан YouTube, Facebook жана Instagram баракчаларынан дагы көрсөңүздөр болот. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова, саламатта калыңыздар.